Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Биз бүгүн химия курсуна анык киришип жатып, экинчи сабагыбызда өтө маанилүү теманы карап өтмөкчүбүз. Заттардын курамдык бирдиктери, атомдун түзүлүшү. Заттын курамдык бирдиктери. Бардык заттар атом жана молекулалардан турат. Эгерде биз карап өтсөк, бул сиздерге өтө деле жаңылык информация эмес. Атом деген сөздү эң биринчилерден болуп, немис окумуштуу Резерфорд Эрнест сунуштаган. Эгерде биз адабиятка кайрылып өтсөк, том деген сөз эмне экенин билебиз. Чоң адабий китептерде биринчи том, экинчи том, үчүнчү том деп томдорго бөлүшөт. Ал эми атом деген сөз ошол нерсени бөлүнбөгөн деген маанини билдирет. Демек, атом бул эң кичинекей бөлүнбөгөн бөлүкчө деп грек тилинен которгондо сөзмө-сөз которулат, бирок балдар андай эмес. Себеби атомдун бөлүнүүсүнөн пайда болгон энергияны, эбегейсиз чоң энергияны балдар бүгүнкү күндө атомдук электростанцияларда жана ошондой эле атомдук бомбаларда колдонуп келебиз. Атомдун түзүлүшүн карап көрөлүк. Атом оң заряддалган ядродон жана терс заряддалган электрондон турат. Электрон бул, мен сиздерге бул жакта көрсөтөм. Электрон ядронун сыртынан мынакей балдар, ядронун атом оң заряддалган ядродон деп айтып атабыз. Мына оң заряддалган ядрону мен азыр жашылча менен боеп атам балдар, сиздерге көрүнүктүү болсун деп, ядросун. Ал эми ошондой эле сыртында айланып жүргөн электрондордон турат. Мынакей электрондорду да жашыл менен боеп сиздерге көрсөтүп атамын. Бул электрондор өз багытында жана ядрону айланып жүрүүчү терс заряддалган бөлүкчөлөр. Электрондорду байкасаңыздар, бул жерде электрондорду кичинекей шар формасында белгилеп, жана ядросу карайбыз, заряды терс, терс деп турат. Ал эми ошондой эле ядронун ичинде дагы эмнени көрүп атабыз балдар? Биз протондорду көрүп атабыз. Бул жакта протондор сары өң менен белгиленип турат. Сары өңдөр мынакей балдар. Протонду карап өтсөк, протон бул оң заряддалган бөлүкчө. Ал эми көк шар менен белгиленген бул нейтрон, ядронун ичиндеги. Мына ушул ядронун ичине кирип жаткан нейтрон жана протон жалпы нуклондор деп аталат балдар. Анткени нуклеус деген сөз бул англис тилинен которгондо ядро деп түшүнөт дагы. Гидронун ичине кирген курамдык бирдиктерди биз жалпы нейтрон менен протонду нуклеус деп айтып койсок болот. Ушул жактан жаттап калыңыздар балдар. Ядронун ичине кирип жаткан протон оң заряддалган бөлүкчө, электрон терс заряддалган бөлүкчө. Дагы бир жолу кайталайм, нейтрон зарядсыз бөлүкчө. Анын заряды 0 барабар. Дагы бир атомго тиешелүү бир түшүнүк бар. Атомдун ядросунун заряды деген түшүнүк бар. Атомдун ядросунун заряды атомдун ичинде канча протон болсо ошончого ээ. Эгерде бул жакта биз көрүп жатабыз, бул атомдун ичинде 5 протон турат. Демек 5 протон болгондуктан ядронун заряды плюс 5ке барабар. Ошондой эле биз байкап атабыз эмнени? Электрондордун санын карап көрсөңүздөр балдар, 5 электрон болгон үчүн протон менен электрондордун саны бири-бирине тең болуш керек. Бул схемадан да карасак болот. Электрондук орбитальдарда терс заряддалган электрондор жүрөт. Ядронун ичинде протон жана нейтрон деген өз-өзүнчө бөлүктөр турат. Ар түрдүү атомдордун ядросу ар кандай сандагы протон жана нейтрондорду камтыйт. Мисалы, кычкылтек атомунун моделин карап өтсөк балдар, кычкылтектин катар номеру канча балдар? Кычкылтектин катар номеру ядролор санап өтсөк, мисалы, биз азыр таблицаны карай койсок болот. Кантип билсек, мына кычкылтектин катар номеру 8. Демек, кычкылтек 8 протондон жана 8 электрондон турат. Эмне үчүн деп суроо берсеңиздер, атом бул электронейтралдуу бөлүкчө. Электронейтралдуу бөлүкчө деген зарядсыз бөлүкчө, бирок анын ичинде заряддуу бөлүкчөлөр бар. 8 электрон жана 8 протон минус 8 плюс 8 математикада 0 берет, кыскарып кетет дагы. Так ошондой эле атомдун протондору менен нейтрондорунун, протон жана электрондордун сандары бири-бирине тең болгон үчүн жалпы электронейтралдуу бөлүкчө болуп саналат. Ушул эле жерде сиздерге айтып кетчү нерсе бар. Бирок протон менен электрондун санына сөзсүз түрдө нейтрондун саны тең болуш керек деген
нерсе жок. Нейтрондун саны аз да болушу мүмкүн, көп да болушу мүмкүн. Аны кийинчерээк өтөбүз. Литий атомунун моделин карап өтөлүк балдар. Литий атом моделинде ядронун ичинде биз 3 протонду көрүп атабыз жана ядронун сыртында 3 электронду көрүп атабыз. Литийдин катар номерун таблицадан карап өтсөңүздөр болот. Литий биринчи группанын элементи, катар номеру 3. Демек 3 протон жана 3 электрондон турат. Атомдун эң негизги мүнөздөмөсү анын ядросу болуп саналат. Зарядты биз ядросунун зарядын Z тамгасы менен белгилейбиз. Ал элементтин ядросунда канча протон бар экендигин көрсөтөт. Мисалы, натрийдин катар номеру 11, салыштырма атомдук массасы 23. Карайбыз балдар, 11 протондон жана 11 электрондон турат. Демек, протондун саны бул оң зарядталган бөлүкчөлөрдүн жалпы саны плюс 11 деп айтсак болот. Заряд натрийдин заряды ядросунун заряды плюс 11ге барабар. Эми сиздер балдар химияда элемент жана атом деген сөздөрдү, түшүнүктөрдү көп кездештиресиздер. Ушул жактан атом деген эмне, элемент деген эмне, элементтин бөлүкчөлү электрон эмне, протон эмне, нейтрон эмне, ар бир түшүнүктү өз-өзүнчө конкреттүү түрдө билишиңиздер керек. Элемент деген өзү химиялык элемент белгилүү бир атомдун түрү. Мисалы, суутек атому же суутек элементи десеңиздер да болот. Суутек атому 1 протон 1 электрондон турган, башка химиялык атомдорго окшошпогон өзүнчө химиялык элемент. Азыркы учурда 100дөн ашык химиялык элементтин түрү бар. Алардын 90-у жаратылышта кездешсе, 20дан ашыгы жасалма жол менен алынат. Дагы бир ушул жерде бир нерсени айтып кетсем, балдар, химиялык элементтер бири-бири менен эмнеси менен айырмаланат? Химиялык элементтер бири-бири менен катар номеру эч качан окшошпойт. Анткени катар номеру алардын ядросунун ичиндеги протондун санын, башкача айтканда, ядронун зарядын жана ошондой эле электрондун санын көрсөтөт. Бир ар башка химиялык элементтердин ар башка санда электрон, протондун саны болот. Ал уникалдуу. Ар бир химиялык элементтин аталышы жана эл аралык символу бар. Элементтин символу элементтин латынча аталышынан баштапкы биринчи же кийинки тамгасынан келип чыгат балдар. Мына ушул жерге көңүл бурсаңыздар болот. Мына элементтин символу H, суутек. Англис тилинде бул H тамгасы, ал көбүнчө G тышын берет, а бул жакта латын тилинде болуп атат балдар. Гидрогениум деп айтылат. Суутек латын тилинде. Гидрогениум бул эл аралык аталышы болгондуктан эң анын биринчи тамгасы ушул суутек, орусча водород элементинин символу болуп саналат. Хлор элементинин символун карап өтсөк, балдар, латынча аталышы хлорум. Ушул жакта биринчи жана экинчи тамгасы анын символу болуп саналат. Мисалы үчүн ушул эле жерде кальциумду карап өтөлүк балдар. Кальций, кантип жазылып атат? Кальций. Нитрогениум бул азоттун аталышы, Н тамгасы менен белгиленип атат. Натрийди карап көр, натриум, натриум болгондо На. Фтордуку баштапкы флорум аталышы, флуорум деп аталат, F. Латын тили бул медицинанын тили. Сиздер латын тамгаларын азыртан биле берсеңиздер ашыкча болуп саналбайт. Анткени медицинага тапшырсаңыздар, сөзсүз түрдө оорунун дагы анатомиялык структураларын, жада калса дары дармектердин аталыштары латын тилинде болот. Дагы бир нерсе айтып кетким келет балдар. Мындан кийин биз кальций, азот, натрий, фтор деп кыргызча жазып отурбайбыз. Биз алардын жөн гана химиялык символун гана колдонобуз. Баарыңыздарга сунуштайт элем, кийинки сабакка таблица алууну жана ошондой эле алыңыздар сөзсүз түрдө дептериңиздер болуш керек. 96 барактуу калың дептер, баардык химиялык эрежелерди жана ошондой эле эсептерди дептериңиздерге бир дептерге жазыңыздар. Химиялык элементтер мезгилдик системада ячейкаларда жайгашкан. Ар бир элементтин аталышы, символу, катар номеру, салыштырмалуу атомдук массалары бар. Мисалы, суутек элементин биринчи жайгашкан, катар номеру 1. Анткени анын составында ядросунда 1 протон, сыртында 1 электрон айланып жүрөт. Катар номеру өзгөргөн сайын балдар ошончо протон жана ошончо электрон көбөйөрүн унутпаңыздар. Суутек элементи 1 протон жана 1 электрондон турары белгилүү жана салыштырмалуу атомдук массасы дагы 1. Караңыздар, бул ячейкада калий ячейкасын карайбыз, катар номеру 19. Демек балдар, ар бир химиялык элементтин катар номеру канча болсо, ошончо протон жана ошончо электрону бар экенин унутпаңыздар. 19 протон жана 19
электрондон турат. Салыштырмалуу атомдук массасы жалпысынан 40 деп алсаңыздар болот. Татаал заттардын сапаттык жана сандык курамы химиялык элементтердин символдордун аталышы менен жүрөт. Кантип буну түшүндүрүп берсем болот. Таблица бул жакта карасаңыздар балдар. H2SO4, ошондой эле калий 2 SO3 же болбосо HNO3. Биринчи жазылып жаткан зат балдар H2SO4 күкүрт кислотасы. Балдар, булар H деп жазылат. H2SO4 деп. Бул жакта сапаттык курам суутектен, күкүрттөн, кычкылтектен турат деген элементтерден турарын көрсөтүп атат. Ал эми бул жактагы мен азыр белгилеп кеткен сиздерге. Бул деген суутек ушул кислотанын ичинде 2 суутек атому, 1 күкүрт атому жана 4 кычкылтек атому бар экенин белгилеп жатабыз. Ошондой эле балдар калий 2 CO3 деп атабыз. Бул жакта карайбыз. Калийдин 2 атомунан, С бул көмүртектин 1 атомунан, кычкылтектин 3 атомунан турат дегенди билдирет. HNO3 деген эмне балдар? Суутектин 1 атомунан, азоттун 1 атомунан жана кычкылтектин 3 атомунан. Башкача айтканда, биз химиялык заттарды ошол молекуланын ичине кирип жаткан элементтердин аталышынан айтарыбызды унутпайбыз. Кийинки сабакка сөзсүз түрдө ар бир химиялык элементтин аталыштарын билиңиздер. Элементтер металл жана металл эместер болуп эки чоң группага бөлүнөт. Алардын эки топко бөлүнүш себебин элементтин атомунун түзүлүшүнө жараша болот экенин биз билебиз. Балким кийинки сабактарда кененирээк бул нерсеге сөзсүз түрдө токтолобуз. Азыр металлдарды жалпысынан карап өтсөк, калий, литий, кальций, натрий, магний деп өзүнчө топко бөлүп атабыз жана металл эместер деп кычкылтек, азот, суутек, күкүрт, көмүртек. Эмне үчүн металлдардын өзүнчө касиети бир өздөрүнө тиешелүү касиети бар жана металл эместердин дагы өзүнө тиешелүү касиети бар. Булар тууралуу кененирээк, кийинчерээк атом түзүлүшүнө жараша болор экен кийинчерээк токтолобуз балдар. Анда эмесе балдар, алынган билимибизди бышыктап алыш үчүн төмөнкү орто мисалдарын карап өтөлүк. Биринчи, протондун бул жерде бизге балдар атомдор ар кандай сандар менен белгиленген. Биринчи атомдун мүнөздөмөлөрүн карап көрөлүк. Протондун саны 1 болсо, демек электрондун саны дагы балдар 1 болуш керек. Электрондун заряды протондун санын көрсөтөт дагы, заряд плюс менен белгилен. Дайыма оң зарядда болот, плюс 1. Нейтрондун саны 1. Нуклондордун саны жалпы протон менен нейтрондордун жалпы суммасы. Эгерде бизде 0 болсо нейтрон, протондун саны 1 болсо, демек нуклондун саны 1. Экинчи карайлык, экинчи атомубузда. Экинчи атомдо балдар бизге протон саны белгиленген эмес, электрондун саны берилген. Электрондун саны 6 болсо, анда автоматтык түрдө протондун саны тең 6. Анткени электрон менен протондун саны ядродо атомдун ичинде бири-бирине тең. Ядронун заряды канча атат? Ядронун заряды дайыма протондун санын көрсөтөт дагы, оң заряддалат. Плюс 6. Нейтрондун саны берилген эмес, бирок нуклондордун жалпы саны 12. Нуклон протон менен нейтрондун жалпы суммасы болгондуктан 12ден протондун саны 6 кемитсек, бизге 6 келип чыгат. Үчүнчүнү карайбыз балдар. Үчүнчү мисалыбызда атом. Үчүнчү атомдо бизге ядронун заряды 12 деп берилет. 12 деген ядронун заряды берилсе, демек протондун саны 12, электрондун саны да автоматтык түрдө 12, ал эми нейтрондун саны да 12 болсо, 12 кошулган 12, 24 бул жалпы нуклондордун саны. Кийинкисинде 4-үнчүнү карайбыз балдар. 4-үнчүнү караганда 80 деп атат балдар. Электрондун саны 80 болсо, демек протондордун саны дагы 80 болуш керек. Ядронун заряды плюс 80ге барабар. Эгерде нейтрондун саны 120 болсо, протон менен нейтрондун суммасы нуклондорду берет. Бул 200 болот. 5-инчини карайбыз балдар. 5-инчини. 5 бизге протондун саны 15 деп берилип атат. 5-инчиде, демек электрондун саны дагы 15, ядронун заряды 15, нейтрондордун саны
бизге белгисиз, бирок 31 нуклон бар экен. 31ден 15 дегенсек 16 бул нейтрондордун саны. Кийинки эсепке өтсөк, X жогоруда X атомунун Z атомуна айлануу ыраттуулугу берилген. Мында P протон, E электрон, N нейтрон болуп чыккан. Бул эсепти карап өтсөк балдар, бир протон, мынакей, бир протон жана бир протон 3 абалда тең протондордун саны өзгөрүүсүз. Бир электрон, бир электрон, бир электрон 3 абалда тең электрондордун саны өзгөрүүсүз. Нейтрондорду карап өтсөк, Y абалга өткөндө 1 нейтрон кошулуп, Z абалга өткөндө 2 нейтрон кошулуп жатат. Бул айлануу натыйжасында кайсы мүнөздөмө өзгөргөн жок балдар. Карап өтөлүк. Ядронун зараты өзгөрүп атабы балдар? Ядронун зараты дайыма жалпы протондордун санын көрсөтүп турат. Бир протон, бир протон, бир протон, 3 абалда тең бир протон. Ядронун зараты өзгөргөн жок. Дароо эле туура жоопту таптык деп белгилеп койсок болот, бирок калган варианттарды карап чыгалык. Атомдун массасы өзгөрдү, анткени нейтрондордун кошулуп жатат бул жакта балдар. Нейтрондор кошулганда атомдун массасы өзгөрөт. Анткени нейтрон массага ээ. Ядронун составы өзгөрүп атабы? Ооба. Ядронун ичине кирүүчү нейтрондун саны өзгөргөндө ядронун составы өзгөрөт. Атомдун составы өзгөрүп жатабы? Туура. Эгерде нейтрондун саны өзгөрсө, башкача айтканда, ядронун составы өзгөрсө, демек атомдун да составы өзгөрөт. Бул жакта туура жооп А варианты. Кийинки сабактан дагы бир вариантты карап өтөлүк балдар. Бул жакта бизге эмне берилип атат? Жогоруда кайсы химиялык элементтин атомунун модели берилген. Бул жакта балдар биз эмнени көрүп атабыз? Бизге ядродо X протон деп протондун саны белгисиз. Бирок бизге электрондордун саны белгилүү экен. Электрондордун санын карасак 1, 2, 3, 4, 5 электрондон турат экен. Эгерде атомдун электронун саны 5 болсо, демек бул 5-чи катар номеру болгон химиялык элемент. Таблицаңыздардан карап көрсөңүздөр, 5-чи катар номер менен кайсы химиялык элемент экен? Бул албетте бор. Ушул жакта балдар мен сиздерге суроо бергим келет. Ал эми X'тин мааниси канчага барабар? X'тин мааниси бул протондордун саны. Эгер электрондордун саны 5 болсо, демек протондун саны дагы 5. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.